1997 дүйнөгө келгем жаз айынын башында. Кичим экен үч эмчек манастан калган улуу эл, таластын болгон башында. Батасын берип улуу эл Кайымовду бүтүрүп, бүгүнү алып багынтып, бөбөктөрдү сүйүнтүп, мектепте иштеп жатамын. 3 жыл 6 айдын ичинде коллективден бар калдым. Жүрөгүм менен балдарда конкурска катышып турамын. Жамааттын ишеничин актап, аракеттенип турамын. Мектептин атын чыгарып, Кудайым берип күч-кубат республикадан орунду алайын. Жараткан ар бирибизди жаратып жатканда тагдыр жолубузду кошо салат. Бирок эртең үйрөтүүчү же үйрөнүүчү болорубуз өзүбүздүн колубузда. Ошол себеп мен дагы тагдыр жолумду үйрөтүүчү болоюн деп педагогикалык кесиптен баштадым. Жашоо бул чоң мектеп. Анда биз бири-бирибизге үлгү сабакпыз. А мугалим деген анда ким? Мугалим көңүлгө толгон кирди кетирген суу. Ал оңдоп түздөнүүгө көмөкчү көзгү. Баланы талпынып бийикке учушуна канат. Билим, өнөр, тарбияга куюлуучу тамчы суу. Чырмалышкан ойдун чечилиши, эртеңки өлкөгө келечек тартуулоочу кадам башаты. Окуучулардын баары идеалдуубу? Албетте жок. Алар ар башка чоң дүйнө. Бири сени капа кылган болсо, бири сени кубантат. Бирине сабак сен болсоң, бири сага сабак болот. Алар кандай? Алар бири-бири менен урушат, сабактан кечигишет, капаланат, тентек кылышат, ызычуу болушат. Алар баю, идеяга бай, аракетчил, изилдөөчү, сынчыл, шатман, кыялкеч. Менин мугалимдик кесибимде ойлонткон ойлор. Окуучулардын сыйына татыктуумбу? Алар мени мугалим катары жакшы көрөбү? Сабактарым балдарга сиңимдүүбү? Менин методикалык ыкмаларым натыйжалуубу? Бул ойлор, бул суроолор ар бир мугалимдин көйдөнүндө жатса керек. Бул ойлорго, бул суроолорго ачкыч табууга кесиптик ишмердүүлүгүмдү талбай эмгектене берем. Мен ар бир окуучу үчүн мыкты устат, мыкты мугалим, мыкты үйрөтүүчү, мыкты тарбиялоочу болууга тырышам, аракеттенем, изденем. Мен мугалимдик кесиптен эмне таптым? Мыкты устаттарды, жакшы саналаш досторду, сыймык болчу окуучуну, үмүт берген жеткинчектерди, колдоо берген ата-энени таптым. Бул адамдар менин алгачкы окутуучулук кадамыма көмөкчү, жол көрсөтүүчү шам чырак болуп беришти. Мен алардан балдар менен сүйлөшүүнү, аларга мамиле жасоону, аларга өтүлүүчү сабактын ар бир изилденишин, сабактардын берилишин, методикалык ыкмалардын түрлөрүн үйрөндүм. Алардын ар бир жакшы сапаттарын, эң мыкты мугалимдик кесиптик ыкмаларын өзүмө сиңирип алууга аракеттендим. Менин кесибим мага эмнени үйрөттү? Токтоп туруп жан дүйнөнү тыңшоону, акылга алчап туура чечим кабылдоону, башкалардын ою менен эсептешүүнү, бүгүн ыйласам, эртең күлө билгенди, жыгылып кетсем кайра тура калууну, өзүмдү өзүм тарбиялоону, анан эч качан билим алууну токтотпоону, эртеңкиге сөзсүз иш мерчим түзүүнү жана ар бир ишиме анализ жүргүзүүнү үйрөттү. Мен эртеңки коомдун тарбиялоочусу катары ар бир окуучунун, ар бир баланын жаркын келечекке ээ болушуна, алардын өздөрү сүйгөн, өздөрү жан дүйнөсү менен бериле билген кесиптин ээси болушуна, жан дүйнөлөрү таза, ыймандуу, адептүү, мыкты инсан болуп чоңоюшуна салымымды кошо берем. Бул ачык мүнөз,
шыңгыр көлкө балдардын ар бирине жүрөгүмдү